Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан онлайн сабагыбыз башталды. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз таланттуу акын Алыкул Осмоновдун өмүр чыгармачылыгы жана анын музыка аттуу ырына токтолобуз. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Кыргыз поэзиясынын өкүлү, кайталангыс таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915-жылы Капталарык айылында туулган. Акындын кыргыз адабиятындагы орду кайталангыс. Ал жазма акындардын алгачкыларынын бири. Жаш кезинде жетим калган Алыкул токмок балдар үйүндө тарбияланат. Ушул жерден анын ыр жазуу ишкиси ойгонот. Акын Фрунзе педагогикалык техникумунда окуп жүргөндө орус жазуучуларынын чыгармалары менен жакындан таанышат. Ушунун негизинде ал котормочулук кесибин да аркалаган. Акындын алгачкы ыры Кызыл жук деген ат менен Сабаттуу бол гезитине жарыяланат. Анын дүйнөлүк адабияттагы орду чоң деп айтып кеттик. Ал Пушкиндин Евгений Онегин, Крыловдун Тамсилдерин, Шота Руставелинин Жолбош терисин жамынган баатыр аттуу чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Акын ырларын ушунчалык көркөм, таамай, жеткиликтүү, уккулуктуу, кайталангыс кылып жазган. Анын ырларын окуган ар бир адам музыка, ыр дүйнөсүнө болгон сезимдерин ойготсо керек. Алыкул Осмонов 1950-жылы 35 жашында айыккы старттын айынан каза болот. Акын өлсө да анын ырлары эч качан өлбөйт. Силер менен балдар бүгүн акындын музыка аттуу ырын өтөбүз. Албетте бул ыр силерге жагат деп ойлойм. Анда эмесе ырдын мазмунуна көңүл бурабыз. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып курганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Бирчи мага жарым кашык музыка. Мен ыйлабайм капа тартып турганда, мен кубанбайм бак дөөлөткө тунганда, дарым ушул кайгы менен шаттыкка. Берчи мага жарым урттан музыка. Эмнелер жок бул дүйнөдө жарыкта, не бир сонун, не бир кымбат асылба. Мен кетерде ошончонун ичинен, сагынарым, эң аярым, эң кымбатым музыка. Эми балдар, сабакты жыйынтыктоо үчүн мен силерге төмөнкү суроолорду берем. Акын үчүн эң кымбат нерсе эмне экен? Ал капа болгон убагында, бактылуу учурунда эмне кылат экен? Акындын музыкага болгон сезимин кандайча байкадыңар? Бул суроолорго силер туура жооп бересиңер деп ойлойм. Анда эмесе силер үчүн үй тапшырмасы. Силер көрүп тургандай сүрөттөгү ар бир музыкалык аспаптардын атын жазабыз. Жана акындын музыка аттуу ырындагы сөздөрдү катыштырып, бул аспаптар менен айкаштырып, сүрөттөө иретинде баяндама жазасыңар. Эң негизгиси акындын музыка аттуу ырын жаттоону унутпагыла. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.